Розанын ашканасынын яйла шорпосу. Кыргызча ты жайлоо шорпосу. Ал үчүн 3 литр сууду кайнатып, 200 граммдык стаканда 1 стакан майда макаронду кошуп, жакшылап бышырып алабыз. Макаронубуз пышканча айран аралашмасын даярдайбыз. Ал үчүн 6 кашык айранды жакшылап чалып алып, 1 жумуртка кошуп, аны да жакшылап чалып аралаштырып алабыз. Бир аш кашык толо ун кошуп, аны да жакшылап аралаштырабыз. Бышып калган макаронубузга туз кошобуз жетеринче. Бир аз аралаштырып, макарондун кайнап жаткан суусунан алып, айран аралашмасына 1-2 чөмүч кошобуз дагы жакшылап аралаштырып бат-баттан. Көрүп тургансыздардай достор, 1 чөмүч куйгандан кийин сразу аралаштырып, бири-бирине уже сиңиртип алыш керек суу менен айранды. Болбосо айраныбыз ирип калат, тамагыбыз, шорпобуз ирип калат. 2-3-4 чөмүч кошуп ушундай аралашманы суюлтуп алсаңыздар болот достор. Бул шорпо түрк элинин эң сүйүлгөн жана атактуу шорполорунун бири. Бул шорпону күрүч менен дагы жасасаңыздар болот, макарон менен дагы жасасаңыздар болот. Аябагандай пайдалуу жана сонун болот. Аралаштырып даярдап алган айран аралашмабызды акырындык менен тамагыбызга кошуп, токтотпой аралаштырабыз. Кайнагынча аралаштырып турабыз. Тамагыбыз кайнап чыккандан кийин 1-2 минутта кайнатабыз дагы, отту өчүрсөк болот. Тамагыбыз даяр болот. Отту өчүрүп, бир тараптан кичинекей бир идишке 2 аш кашык сливочный май, каймак майды салып эритип алабыз. Ага 2 же 3 аш кашык мята салып, бир аз кууруп алабыз. Куурулган май жана мятабызды акырындык менен тамактын үстүнө салабыз достор. Бул мята менен каймак майдын аралашмасы тамакка ушунчалык сонун даам берет достор. Муну жасап көрсөңүздөр, анан өзүңүздөр баалай кетесиздер. Каймак май жана мятаны аралаштыргандан кийин тамагыбызды дагы бир ирет жакшылап аралаштырып, сервис кыла берсек болот достор. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Видеолорубузду жакса лайк басып, комментарий калтыра кетүүнү унутпаңыздар.